Карабак айылынын борборуна орнотулган бул артиллериялык курал Баткен окуясында курман болгондордун жаркын элеси үчүн тарыхый монумент катары коюлду. Анткени 1999-2000 жылдары мына ушул Карабак айыл өкмөтүнүн Зардалы айылында кыргыз аскерлери сырттан келген душмандарды тосуп турушкан. 2000 жылы Зардалга байектердин жолун тоскон чыкканбыз. Шудмандар разведкага чыкканда Баназаров Асыл деген жана Самаркандектен бир офицер, Айдеркенден бир бала минага подрывать этип ошол жерде жарылган. Ошолордун вертолету менен бизди кайта алып түшкөн. Зардалы айылындагы кандуу атышта Кыргызстандын жоокерлерине жергиликтүү эл да зор жардамдарын көрсөтүшкөн. Алардын бири Акмырза Тагаев ошол жылдары Зардалы айылынын башчысы болуп турган. Мен 99-жылы согуш болгон мезгилде мен айыл башчы болуп иштегенмин, өзүм ошо биринчи жолу кабар берип келгенмин. Анан ошол биздин жарандар колго түшкөн мезгилде туткунга мен өзүм ошо өмүрүмдү сайып 10 жолу ошо сүйлөшүүгө барып, ошолор чыгарып келгөө түзүм салымды кошконмун да. 1999-2000 жылдары Баткен окуясына катышкандардын саны бүгүнкү күнгө чейин тактала элек. Бирок Баткен райондук жана шаардык аскер комиссариаты ошол мезгилде мобилизация болгон 280 аскерди каттоого алып, анын ичинен 249 борборлоштурулган автоматтык базага түшкөн. Аскер комиссариаты тарабынан чакырылган жана аскердик бөлүктө кызмат кылып жүрүп кеткен жана жарандардын арасынан кошулган айыл өкмөттөр жана тиешелүү мекеме ишканалар тарабынан чакырылгандагы ветерандарыбыз болуп жатат. Азыркы учурда ведомстволор аралык иш жүрүп атат. Азыр ошонун жыйынтыгы менен мындан наркы жанагы жеңилдиктериби же кандай статустары каралат. Мындан 22 жыл мурун кандуу окуяда болгон Зардалы айылында бүгүнкү күндө эл тынч жашоосун өткөрүүдө. Анткени душмандар бастырып кирип келүү коркунучу бар болгон ашуулар чек ара кызматынын көзөмөлүндө. Эми бүгүнкү күндө өзүңүздөр билесиздер, бул жана Афганистан менен байланышкан чек аралар бардыгы күчөтүлгөн режимде иш алып барып атат. Бул Тажикстан тарабы дагы, Өзбекстан тараптагы, Түркменистан бардык тарабы. Бирок ошого карабастан биз дагы тиешелүү иш чараларды жүргүзүп келебиз ал боюнча. Эми ал бул жерден келет деп так маалымат мен айта албаймын, бирок бардыгы биздин жана аярылуу деген багыттарыбызда тиешелүү иш чаралар жүргүзүлүп атат. Белгилеп өтсөк, 1999-2000 жылдардагы Өзбекстандын ислам кыймылынын террордук согушкерлери менен Кыргызстандын аскерлеринин 22 жыл мурунку кагылышуусу Баткен согушу, Баткен окуясы, Баткен коогалаңы деген ат менен тарыхта калды. Анара Мамбеткадырова, Улан Маккамбаев, ЛТР, Баткен облусу.